Ушундай жагымдуу мына эфирибизди алгай уланталы урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин студиябыз жаркырады. Анткени бизде конокторубуз бар, кесиптеш. Анда ошол студиябызда жаркыратып келип калган конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Айнура Абдулазизова номер 1 өспүрүмдөр жана балдар спорт мектебинин шахмат боюнча машыктыруучусу, өзүнүн Котманай, Тариел жана Абай аттуу окуучулар менен бирге келип отурат. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанай аябай сонун маанай. Жакшы. Деги эле бул жака келип атканда кандай ой менен келдиңиздер? Эмнелерди ойлонуп келдиңиздер? Биздин теле көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетиңиздерчи? Окунданып десек болот, Эртең менен турганда негизи баягы таңды кандай тоссоң, күнүң кечке ошо мен уланат дегендей. Ооба, туура айтасыз. Мен ар күнү таңды ошол аябай бир мындай жакшы маанай менен тосконго аракет кылам. Бүгүн деле ошондой күндөрдүн бири болду. Эртең менен таңертең ушундай жакшы маанай менен ЛТРге барып, ошол силер менен жолугушуп, жүз көрүшүп, силер менен баарлашып келебиз деп, ага бетер дагы маанайлар көтөрүлдү. Жакшы, азаматсыздар. Силердин маанайыңар кандай? Жакшыбы? Жакшы. Өзүңөр тууралуу таанышта кетсеңер, канчынчы класста окуйсуң? 6-класста бүттүм. Сен? Саламатсызбы, мен атым Тариел, мен 14 жаштамын. Сема лицейинде окуйм. Ал жерде жакшы окуучу мугалимдер сабак беришет. Биринчиден ата-энеме ар дайым колдоп турганы үчүн, моралдык жана материалдык жактан колдоп турганы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жана турнирлерге жолдооңордун төлөп берген, төлөп турган спорт школуна рахмат айтам. Жана мени шаар боюнча эң мыкты тренер Сабиржан Апетович сабак берет шахмат боюнча. Азаматтын сага да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми Абай, сенчи? Менин атым Абай, мен 14 жаштамын. Номер 20 мектеп гимназиясында окуймун. Ушу бизди окуткан Сабиржан агайыбызга чоң терең ыраазычылык. Ага көптөгөн жакшылыктарды тилеймин. Жана ушу апа-аталарыма ыраазычылык билдирем. Ар дайым ушул жакка, ар жакка барып ойноп келгени рахмат айтам. Азаматсыңар, сага да ийгиликтерди каалайбыз. Эжеке азыр биз бул балдарыбыздын, досторубуздун айтуусуна караганда ар кимиси ар мектептенмин деп тааныштырып атат да. Бул жерде ушул номер 1 өспүрүмдөр жана балдар спорт мектеби качан түзүлгөн жана бул жака кимдерди кабыл аласыздар? Толук түшүндүрүп айтып өтсөңүз. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектеби бул биздин спорт комитетке карайт. Бизде номер 1 өспүрүмдөр жана балдар спорт мектеби. Бул жерге өзүңөр көргөндөй азыр ар мектептен шаар боюнча балдардын баарын кабыл алабыз. Бизде шахмат боюнча кружок бар. Бардык спорттун башка түрлөрү сыяктуу эле шахматтан кружоктор бар. Ал жерде бизде 3 мугалим машыктыруучу сабак беребиз. Эң биринчи тренер машыктыруучу бул Сабиржан Апетович, Полот Апетович и мен үчөөбүз сабак беребиз. Ал жерде балдарды шаар боюнча бизге келген балдардын баары ал жерде акысыз сабактарды алышат. Экинчи күндөрү, 4-үнчү күндөрү, анан 6-ынчы и дем алыш күнү келип, ошол жерде машыгып, шахмат боюнча эмелерде сабактарды алып турса болушат. Канча жаштан баштап алса болот эжеке? Же жаш чектелүү эмеспи? Бизде негизи жаш чектелүү эмес, бирок негизинен бизде азыр эң кичинекей кыздар балдарыбыздын жашы 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш. Эң сонун. Бул жака ушул шаардагы бардык мектептерден кабыл алабыз деп жатасыз. Эгерде башка айылдардан келе турган болсо, же башка райондордон, башка облустардан келип катыша турган болсо, кабыл ала бересиздерби? Кабыл ала беребиз, ооба. Себеби биздин теле көрүүчүлөр ар тараптан көрүшөт, ошолорго маалымат катары болсун. Биздин эшигибиз бардык областтар үчүн ачык, райондор үчүн ачык. Бизде могу Кутманай кызыбыз Алай Алай районунан келген. Бул кызыбыз аябай көптөгөн ийгиликтерди жаратып жүрөт. Ошол алыскы райондо окуганына карабастан аябай жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөт ошол кызыбыз. Азыркы учурда менин баалаганым бул акысыз окутууңуздар болду. Эми ушул ийгилигиңиздер жөнүндө бөлүшүп өтсөңүздөр, кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Биздин столдун үстүндө дагы көптөгөн ийгиликтер белгилери турат. Ушулар тууралуу айтып кетсеңиз эжеке.
Менин оюмча бул столдун үстүндөгү ийгиликтерди балдар өздөрү айтып берсе жакшы го дейм. Өзүңөрдүн алган сыйлыгыңарды тааныштырып өтсөңөр. Буларды кайсысын алдыңар эле? Буну мен Ферганский долинадан кыйын турнирге болуп кыйналганым үчүн бул биринчи орунду алдым. Анан кийин бул дагы Исраил Ата деген турнирден биринчи орун алганым. Жана бул ошондой эле окшош турнирден биринчи орун алганым. Тактоо киргизели, ушулар бардыгы шахмат ойноп, Ооба, шахмат оюнунан. Азаматсың. Бул жак сага караштуу, булар, бөлүшө кетсең булар менен дагы. Мына немеде 3-чү орун алгам. Ноорузга карата болгон. Мына жагында ичинде дагы бар. Бул биринчи жолу биринчилеримде катышкан 3-4 класстарымда. Мына жакта немеде дружная шахматная семьяда биринчи орун алгам. Жалабатта. Анан мына жерде экинчи орун. Бул жерде Ферганская долина. Азаматсың. Биздин Кутманай кызыбыздын болгону алдыңкы орундарды, бардыгы алдыңкы орундарды багындырган экен, Азаматсың. 3-чү месте шахматная семья. Мына жакта Кубок мэра болгондо 3-чү месте. Бул 2-чи месте Жалабатта алгам. Азаматсың. А бул медалдар? Булар деле ошо мындай немесине Биргеликте алгансың, Да, бирге. Абай, сен дагы көп сынактарга катышсаң керек. Биз көптөгөн мелдештерде катышабыз. Баткенге чейин, Жалабат, жада калса Бишкекке чейин барганбыз. Ал жакта күчтүү болсо да ойноп жүргөнбүз, күчтүүлөр менен. Жана Баткенге барып ойноп биринчи орунду алып келгем. Жана Жалабатка барганбыз. Дружная шахматная семья деген мелдеште ойноп 3-чү месттен алгам. Азамат. Жана Исраил Ата кубогунда 2-чи орунду алгам. Жана көп турнирлерде алгам да. Азаматсың. Эң сонун дагы көп ийгиликтерди багындырып жүрө бергиле. Эжеке, айтсаңыз, сиз ушул шахмат боюнча машыктыруучу болуп канча убакыттан бери алектенип келесиз? Негизи менин өзүмдүн кесибим эч кандай шахматка тиешеси жок. Мен медикмин өзү. Бул шахматка кандай аралашып калдым? Мен шахматка балдарым шахмат ойношот. Балдарым Тариел менин уулум. Андан кичинекей дагы бир уулум бар. Экөө шахмат ойноп, республикалык, эл аралык турнирлерге чейин барып ойноп жүрүшөт. Ушулар аркылуу шахматка кызыгып калып эле. Буларды ЖУСШ ошол спорт школага алып келгенбиз 6 жыл мурда. Ошондон бери ошо ЖУСШда заниматься этишет. Мен келгенде буларды баягы бизде негизи ата-энелер балдарды колдоп турбаса, балдарда жыйынтыктын болушу кыйыныраак болот да. Ошентип балдарды колдоп жүргөнүмдү көрүп эле спорт школда дагы ошо Бакыт Алиев деген биздин ЖУСШ өспүрүмдөр спорт мектебинин директору Бакыт Алиев ошону байкады окшойт. Сабиржан агай экөөсү мага ушундай эме кылышты, сунуш киргизишти. Шахматтан бизге да сабак бер, биздин балдарды кошо машыктырыш деп. Ана мага деле бул жакшы эме болду. Анткени балдарга дагы жанында кошо болгончо машыктыруу мен үчүн дагы ыңгайлуу болгон үчүн мен дагы иштеп жатам ошол спорт мектебинде. Ошол шахмат ойноодо эң негизги эмнеге көңүл буруш керек? Негизинен шахмат бул баягы акыл эс оюну да, интеллектуалдык оюн да. Бул ошон үчүн бул жерде көбүнчө баланы ойлонууга түртөт да. Бардык нерсени жасаганда, бир ишти эметкенде бул шахмат оюну негизи жашоодо бардык нерсени алдын ала пландап, алдын ала көрө билгенге жакшы жардам берет да. Анткени шахмат ойногон бала, эң жакшы ойногон балдар бир 30 жүрүшкө чейин алдын ала көрүшөт да. Жашоодо дагы көп нерсени алдын ала ойлогонго жардам берет. Шахмат бул интеллектуалдык түр да, спорттунчу. Бул шахматтын өзгөчөлүгү, өзгөчөлүгү. Көбүнчө мисалы жакшы ойноо үчүн, оңой үйрөнүп кетүү үчүн, балким жаңы үйрөнчүктөргө сиздин кеңешиңиз катары эмнеге көңүл буруу керек алгач? Алгач шахматта бул эмеге шахмат үйрөнүү үчүн баланын өзүндө биринчи кызыгуу болуш керек. Шахматка болгон эң биринчи баланын өзүндө кызыгуу болсо, анан ал тренерден дагы көз каранды, тренердин методикасы жакшы болуш керек, балага жеткире билиш керек. Шахматты күчтүү ойногон адам менен методикасы, педагогикалык методика дагы болуш керек да. Ошону жакшы жеткире билген адам бул кызыккан окуучунун жанагы булактын көзүн тазалагандай
жанакы баладагы эмени ачып чыга алат да. Жана айтып калдыңыз бизге 30 жүрүштү жакшы ойногон бала 30 жүрүштү алдын ала көрө алат депчи. Ошол мисалы бир бала канча убакыт ошол деңгээлге жете алат? Бул дагы жанакындай эле баланын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө дагы карайт. Балада канчалык эмеси күчтүү болсо, кабыл алуусу жакшы болсо, анын эмесин таба билсе тренер, ал балада тез эле болот. Мисалы үчүн бизде спорт мектепте 2 жылга жетпей 1 жылдын ичинде дагы жакшы жыйынтык көрсөткөн балдар бар, бирок ал балдарыбыз келген жок. Бизде спорт мектепте аябай таланттуу балдарыбыз көп да. Алардын көбү келген жок. Алар ошо 1 жылга жетпей эле тез эле үйрөнүп алышты да. Анан жакшы мына биздин Ош шаар область боюнча азыр эң күчтүү ойногон балдар ушул биздин ДЮСШ мектебинде тарбияланып жатышат да. Жакшы. Ушул сиздин топто шахмат боюнча үйрөтүп атканы сиздин атайын тобуңузда канча окуучу бар азыркы мезгилде? Бизде жалпысынан эсептегенде 100-дүн тегерегинде бала бар. Алар дагы өзүнчө эмелерге бөлүнөбү? Ооба, өздөрүнчө алар жаш курагына карап, анан жанакы бизде разряддар берилет, ошол разряддарына карап бөлүнүшөт. Баракелде, окуучуларга суроо берели. Канча жашыңардан баштап кызыгып калдыңар эле? Сенден баштайлы. Шахматка эмне болуп кызыгып калдыңар эле? Балким атаң ойнойбу же апаң ойнойбу? Мен өзүм мындай немеде окугам, частный школада, Гарвардда. Анан ошол жерде эле кызыгып, атам жардам берип, мындай турнирлерге катышып калгам да. ЖСШдан Сабиржан агайым үйрөтүп, Болот агайым үйрөтүп, Айнура эжеке үйрөтүп, ушинтип турнирлерге катышып, мыналарды алгам. Мен өзү 6 жашымдан баштап ойноп баштагам. Анткени биздин үй бүлөбүз ойнойт. Эжем, байке, апам, атам жана мен инем. Мен ошо шахматтын көп пайдасы бар экенин билип туруп, ошо шахматты таңдагам. Азаматсың, абай? Мен болсо 11 жашыман үйрөнүп баштагам. Менин туугандарым шахмат ойношту абдан жакшы билишет эле. Жана ошолордун оюнун көрүп, кызыгып, өзүм ойноп баштагам. Анан ушул шахмат ойноодо силерге өзгөчө эмнеси жагат? Белгилеп, баса белгилеп кетүүчү жери? Мындай нелери мага көбүнчө шахматтан мындай нелер жагат да. Как мындай Акыл эсиңи өстүрөт, акыл эсими өстүрүп, мындай мээм күчтүү иштеп, мындай көп нерселерге сообразить эткенге. Шахмат мага эң жаккан жери шахматтын бул стратегия түзөсүң. Анткени бул эң жакшы көргөн, мен эң жакшы көргөн планым. Жана ал жерде дагы көп план түзүп, жашоого окшош эле жүрүшүң керек. Шахматты эмнеси жагат? Ал жакта көптөгөн комбинациялар бар. Аны сеники күчтүү же сенин сопернигиңдики күчтүү, ошону карайсың. Анан кимдин комбинациясы күчтүү болсо ошол утат, ошосу жагат. Баракелде. Эжеке айтсаңыз, ушул шахмат ойногон балдар кайсыл сабактан жакшы окушат же кайсыл сабактан жакшы окуган балдар шахматты жакшы ойной алышат? Тез өздөштүрүп. Азыр биздин эми баягы практикабыз боюнча алганда шахматты жакшы ойногон бала математикадан жакшы, логикасы жакшы. Же логикасы жакшы, же математикадан жакшы билген бала шахматты да жакшы ойнойт да. Биздеги балдар бүт ушундай. Демек, математиканы жакшы окуган бала шахматты жакшы өздөштүрөт. Биздин практикада ушундай нерсени көргөнчү мен ошентип ойлойм. Демек, бул математика, логикасы, айрыкча логикасы жакшы болот. Ошо канча пайыз логика, канча пайыз математика болуш керек деп ойлойсуз? Мисалы өзүңүздө. Өзүбүздө мен мисалы өзүмдүн балдарыман эме кыла турган болсом, почти бир 70-80% логика. Эме калганы математика. Калганы математика. Демек, ушул шахмат оюнунда логика, математика бардыгы биргеликте айкалышып келип турат. Ушул сиздердин өспүрүмдөр жана балдар спорт мектебинде мындан сырткары, шахмат тармагынан сырткары эмнелерди үйрөтөсүздөр? Бул бизде негизинен өспүрүмдөр жана балдар спорт мектебинде
шахматтан сырткары дагы башка кружоктор бар, бирок биз именно шахмат болгон үчүн шахматтан сабак беребиз, бирок андан кошумча дагы балдар баягы бир эле шахмат менен алек болгондо баланын башы чарчап калат мээси. Ошон үчүн кээде футбол ойнотобуз, кээде волейбол ойнотобуз, кээде паркка алып келип, могу эменин жаратылыштын койнунда отуруп, баягы жаратылыш менен дагы баланын эмесини бириктирүү үчүн, мамилесин, жаратылышты дагы баалай билип, жаратылыштан да энергия алуу деген нерсени балдарга билдирүү үчүн ушул паркка алып келип дагы балдарды ошол жерде дагы ойнотобуз. Эжеке айтпадыңыз, балдардын мээси чарчап калышы мүмкүн деп. Күнүнө канча саат, канча убакыт сабак бересиздер ушу балдарга? Мээси чарчап калбасын деп айтып атпайсызбы азыр? Бизге кээде негизинен 2 саат. 2 саат. Анан бирок кээде баягы чоң турнирлер башталганда дагы кошумча даярдашка туура келет. Ал мезгилде бир 3 саат, 4 саат болот. Ошол убакта балдар кыйналып калбайбы? Кыйналып калат албетте, бирок ортосунда балдарды дем алдырып турабыз да. Тыныгуу болуп турат. Тыныгуу болуп турат. Ушул сиздер спорт мектеби катары айтсаңыздар, алдыда кандай сынактарды, мелдештерди уюштурууну пландаштырып жатасыздар? Негизинен бул шахмат биздин түштүктө, айрыкча түштүк эмебизде, чөлкөмүздө биздин республиканын шахмат аябай эме болгон болчу да, мындай орусча айтканда слабый болчу да. Бирок мына 1-2 жылдан бери жакшы өнүгүп баштады. Айрыкча бизде мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы ушул биздин шахмат өнүктүрүүгө аябай жакшы жардам берип аткан биздин өзүбүздүн спорт комитетке, анын жетекчиси Бек Турсун, ошондой эле биздин номер 1 өспүрүмдөр спорт мектебинин директору Бакыт Алиевке, ошондой эле биздин ушу шахматты Ош шаарында өчүрбөй кармап келаткан тренерибиз, башкы тренерибиз Сабиржан Абетовичке рахмат айтам. Ошондой эле биздин шахмат федерациясына жаңыдан президент болуп келген Бабур Латиханович Төлбаевке, ал киши келгенден бери да шахмат боюнча көптөгөн эмелер болуп атат. Ошондой эле биздин Ош шахмат федерациясынын президенти Адилет Аттокоров деген балабыз, жаш инибиз бар, ал дагы аябай жакшы иш-чараларды өткөрүп, ошо шахматтын дагы могул айрыкча 1 жылдын ичинде өнүгүшүнө аябай чоң салымды кошуп атышат. Биздин бирок спорт мектебинин өзүнүн дагы жекече пландары бар. Ар бир календарный планга биз эмелерди киргизгенбиз, ошол иш-чараларды. Кечээ жакында эле кечээ жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн эме өттү, турнир өттү, ал эмеде өттү. Токтогул паркында болуп өттү. Алдында буюрса, бизде жакында Ысык көлдө боло турган турнир болот, эл аралык турнир, ага бүт дүйнөнүн башка мамлекеттеринен да келет. Азыр балдарды ошого даярдап жаткан дагы мезгилибиз. Эң сонун эжеке, азыркы учурда мындайча айтканда кружоктор десек болот, көп би кружогу, комуз жана башка бүт бардыгы. Ал эми сиздер балдарды шахматка кызыктырып алуу үчүн кандай аракеттерди кыласыздар? Биз балдарды шахматка кызыктыруу үчүн мүмкүн болушунча баягы баланын эмесине аракет кылабыз, кызыгуусун арттырууга аракет кылабыз. Ал үчүн ошол өзүбүздөгү методикалар бар. Өзүбүздүн методика, ошол методикалар менен колдонуп, баланын кызыгуусун арттырганга аракет кылабыз. Негизи эле бардыгы шахмат эмелерде эле көп ачылып, көп эметип атат, бирок ошол жерде эң главный нерсе бул методикада баланы кызыктыруу үчүн ошондой жакшы жыйынтыктар болот. Кесиптеш биздин жаш досторубуздан келечектеги максаты тууралуу сурайлы. Сенин келечекте болсун, келечекте ким болгуң келет? Кайсыл кесиптин ээси болгуң келет? Мен чоңойгондо мугалим болгум келет. Апам окшоп архитектурадан мындай жакшы өнүгүп анында болгум келет. Азамат. Мына жагынан караганда хоббим шахматта. Бул ошо шахматта мен Кыргызстанды дүйнөгө тааныткым келет. Ошондуктан мен шахматта мындай даярданам да, мындай катты көрүнүштөрүп, экзамендер болгондуктан деле үйдө деле мынтип даярданып турат элем. Азамат, демек биздин Кутманай кызыбыз шахматты шаркакка алып кетет экен, Силерчи балким шахмат боюнча машыктыруучу болгуңар келбейби? Мен чоңойгондо программист, айтишник болгум келет. Анткени мен да эжем, байкем бардыгы айтишник. Жана ошо мен билбеген нерселерди алардан үйрөнүп кетейин деген оюм бар. Ошо шахматты мен хобби катары кармап кетейин деп атам. Анткени ал баягы интеллектуальный, логикаңа пайда бере турган оюн.
Эң мыкты. Абай. Мен болсо келечекте врач болгум келет, хирург. Кыргызстанда медицинаны көтөргүм келет, жана Кыргызстандын желеген бүт дүйнө желбиретким келет. Азамат. Тилегиңерге жеткиле дейли дагы. Сиздерди келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык деп. Эркин микрофон суналы эжеке. Рахмат. Бизди ушул эфирге чакырганыңар үчүн силерге чоң рахмат айтабыз. Ишиңерге ийгиликтер деп каалайбыз. Ушул шахмат боюнча кызыккан балдарыбыз көбөйө берсин. Бул шахматтын балага аябай зыянынан пайдасы көп. Баягы телефонун чукулап убактысын өткөргөндөн ордуна бул пайдалуу. Шахматка, кружокко алып келиңиздер бизге деп айтмакмын ата-энелерге. Ушул өспүрүмдөр жана спорт мектебине алып келиңиздер балдарды. Биз ал жерде акысыз балдарды окутабыз. Ошондой эле ушул шахмат боюнча кружоктордун дагы көбөйүшүн каалайбыз. Ошол баардык шахматчыларды, шахмат тренерлерин ынтымакта ушу биздин Ош шаарында дагы күчтүү Кыргызстанга ошондой эле дүйнөлүк аренага алып чыккан шахматчыларды даярдоону сунуштаймын жана каалаймын. Албетте алтын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, урматтуу теле көрөрмандар. Биз болсо эфир залдары уланталы дагы бүгүн бизде конокто. Ооба достор, бүгүн бизде конокто Айнура Абдулазизова, номер 1 өспүрүмдөр жана балдар спорт мектебинин шахмат боюнча машыктыруучусу, өзүнүн Котманай, Тариел жана Абай аттуу окуучулары менен бирге бизде конокто болду.